Bismillah, elhamdülillah. Bugün Suzak'ta, Cuma bazarda bir ilhom gelip kalıp, elhamdülillah, Özbek Müslüman bir tuğanlarımızın жақсы жақтарын мен айттым эле. Ошол эле мезгилде өзүнүн кыргыздардын бир эки кемчиликтерин айтып кеттим да. Аны TikTok'та комментарийде кээ бир жалган жарма патриоттор, жалгандан патриоттор бар да. Жалгандан эле намыстанганчы. Анан сен кыргыздарды эмне жамандайсың, сен кыргыз эмессиң, сен эшексиң деп жазып атышат да. Жамандайт деп эмнени айтат? Мисалы карагыла, мен айттым, кыргыздар арак сатат деп мисалы үчүн. Бул барбы? Бар. Бул жамандоо. Демек, арак саткан жаман экенин билет экенсиңер, туурабы? Демек, болгонун айтып турмун да, туурабы? Анжандай айта берсе өтө көп. Адам өзүнүн айыбын мойнуна алган жакшы да. Кыргыздар менен өзбектерди салыштыра турган болсок, анан кимиси мусулманчылыкка жакыныраак десек, албетте өзбектер жакын. Мен буну жашоодон өтө көп көрөм, көп байкайм. Өтө көп. Айта берсе, бир 2-3 саат айта алам да, өзбектердин кыргыздардын айырмачылыгын. Өзбектер динге мындай үнөмчүл, сарамжалдуу жашоого жакын. Көптөгөн менталитети мусулманчылыкка жакын да. Кыргыздарды мынакей, кайсы кафеге кирбеген официанттар кыргыз, кайсы ресторан кирбеген официанттар кыргыз. Россияда жалаң кыргыздар, ошо жүргөнчү, иштеп жүргөн кыргыздар, бүт кыргыздар, ажырашкан жалаң кыргыздар, муктаждар, мисалы муктаждар иш кылабыз, муктаж келиндердин 90% кыргыздар. Карашпайт кыргыздар. Келиндерди кул катары көрөт. Ысырап кылган бар биз кыргыздар, ысырап. Ашча салттар, ашча бир неме үрп адаттары өтө көп. Кереги жок эле салттар бар. Курнамыз бизде. Үйүндө жакшы бир үйүн жакшы жылыта албайт, көмүр ала албайт, ата-энесинин жакшы тишин карата албайт, аялын жакшы кийинте албайт, анан достору менен аш жеп, мерседестерди минип, ЗАГСтарда чыгып жүрөт. Досум үчүн өлөм деп коет, биякта бала чакасына бир наски алып бере албайт. Кыздары ооротса дагы акчам жок, аял ооротса деле акчам жок деп коет, мынакей. Эртең өлбөйсүн деп коет, мисалы үчүн. Өзбектер кыздарын жашынан гинекологко алып барып карашат кыздарынчы турмушка. Арак ичкен кыргыздарда көп, өзбектерде почти ичпейт, ичсе да бекинип ичет, уялат. Аз ичет, ичсе дагы аркасынан кууп албайт. Бир күнөө иш кылса дагы бекинип кылат. Бизде кыргыздарда күнөө ишти кантип кылат? Кудайдан жашырганда мен адамдан жашырамбы дейт, мисалы үчүн. Кыргыздарда бир падышага, бир жетекчиге, бир башчыга, бир имамга баш ийбейт. Бир имам же бир аксакал бир нерсени айтса, төртөө чачырып кетет. Бириси кылам дейт, бириси мындай кылам дейт, бириси башкача кылам дейт. Башыбыз бир немеге, бир аксакалга, бир падышага, бир жетекчиге, бир имамга баш ийбейбиз. Ар ким мен өзүм билем дейт. Сен ишиң болсун дейт да. Өзбектерде андай эмес. Өзбектерде бир имам, аксакал айтса, ошону итаат кылышат. Баш ийишет, себеби биримдик болуш керек. Өзбектерде бир адам күнөөкөр зына кылып, урлук кылып, ушундай бир туура эмес иш кылса, кой дешет. Анан кой токтотпосо, ал менен катташпай каргап деле коет керек болсочу. Кээ бир айылдарда арак пиво сатчу эле, мурун өзбектер анча-мынча сатчу эле. Каргап мечиттерде дуа кылып жүрүп саттырбай коюшту. Айта берсе көп, мен көргөн, билгеним айтам. Өзбектердин жакшы жактарын, кыргыздардын биздин кемчилигин. Биз анан Пайгамбар алейхиссалам айтканда, ким улутчулук кылса, бул ал бизден эмес деген. Бул сөздөрү мусулманга тиешелүү. Мусулман эмес теңирчилер, атеисттер, башкалар олар билген кыла берсин. Мусулмандар көрүп нервиңер корот, эмне кыласыңар? Мусулмандарга тиешелүү бул сөздөрүмчү, мусулмандарга. Пайгамбар алейхиссалам айткан, силер ыймандуу болмоюнча бешикке кирбейсиңер деген. Силер бири-бириңерди, мусулман бир тууганыңарды жакшы көрмөйүнчө ыймандуу болбойсуңар деген. Пайгамбар алейхиссалам айткан. Биз мусулман бир туугандарыбызды жакшы көрүшүбүз керек. Биз бир жерде жашайбыз, динибиз бир, кыблабыз бир, ыйманыбыз бир. Эртең душман кирсе, бир коргойбуз. Кыйынчылык келсе,
карантин, мисалы үчүн ковид, кырсык, сел бир нерсе келсе бирге жардам беребиз. Мына карантинде мындайкы өзбек кыргыз бирдикте канча кайрымдуулук кылып атабыз. Өзбектерде кайрымдуулук бизге караганда өтө көп жакшы кылышат. Аларда бир аял ажырашып кетсе, жесир болуп кетсе, үйүн продукты менен тыгып салышат. Ажырашкан келин көпкө жүрбөйт. Алар кой, аял киши, аял заты бойдок көпкө жүрсө, бул ынсабы жок, иман жок эркектер бузуп салат. Мына күйөөсү жок депчи. Өзбектерде турмушка берип салат тез эле. Да, мынага экинчи аял болбосо тий депчи. Жактырышпайт. Курбанчылыкты эле салыштырайын. Кыргызда да курбанчылыкты мына өзүм тең туш тааныштарым менен салыштырайын. Жүрө беребиз, аш жеп, тойлоп жүрө беребиз, кымбат кийинип, телефон алып жүрө беребиз. Курбан айтка 2 күн калганда мен акчам жок экен, мен курбанчылык мага важип эмес экен деп коебуз, болду. Өзбектер 6 ай мурун, 1 жыл мурун даярданышат. Өзбектерде эң мындай жөнөкөй өзбек, мындай Аллахым кечирсин, мен неме кандай десем, эң кедей өзбек дагы, эң жөнөкөй өзбек дагы кой соет экен. Аллах үчүн соёбу, намыс үчүн соёбу, атандаш соёбу, ал уже өзүнүн иши. Эң башкысы соет да, курбанчылык соет. Ысырап кылбайт, пата деген, жана кырктык деген жок. Үйлөрүндө продукты толу, аялдарын жакшы багат. Аялдар күйөөлөрүнө баш ийет. Үйлөрүндө запас акча турат, бирөө ооруп калса, бир нерсе болуп калса, сразу кылат, анан бизге окшоп жүрө бербейт акчам болгондо депчи. Анан умрага тез барышат, акча топтоп, умрага барайын, ажыга барайын дейт. Умрага баргандардын, ажыга баргандар көп өзбектер. Анан 200'дүү анан кытыр дешет, бизде деле жетиштүү кытырларчы. Жаман жагын изесе ар бир улутта ар бир адамдар чыгып берет да. Жакшы жагын жакшы деп эле айтыш керек. Болду, өзүңдүн бир кемчилдигиң болсо, аны моюнга алыш керек. Калп эле чычалай бербейчи. Мисалы ошо фактын айттым, мынакей арак саткан магазиндерге кирсең бүт эле кыргыздар же жалганбы. Өзбек арак саткан таппайсың, тамеки деле сатпайт почти, вообще сатпайт. Айта берсе көп. Бул факты, турган нерсе. Содада деле, башка жакта деле мамиле, адеп ахлак. Мисалы үчүн мен башым өткөн, бир өзбек таксиге отурсаң, 5 сом жетпей калса, тим эле коюң, ыраазы болуң, майыл дей берет. Мисалы үчүн баштан өткөн окуялар. Кыргызга анан акчаң болсо отурбайсыңбы да, түш анда 5 сом деп мындай сразу кагып силкет. Биз кыргыздар кополбуз. Жакшы жактарыбыз бар албетте. Бар. Бирок жаман айтпай жакшы жок дейт турабы. Биз кыргыздар оң болушубуз керек. Анан калп эле чычалай бербейчи, калп эле жалгандан патриот боло бербей. Айта берсе сөз көп. Өзбектер менен жанаша жашаган кыргыздар көрө алат. Көрө албаган ал уже билбейм анда кандай болот анда. Ошо биз душмандарыбыз көп, мусулмандардачы өтө көп. Дин душмандары атайын ошо эки мусулман элди кайраштырып уруштурууну көздөйт. Биз мусулмандар акылдуу болушубуз керек. Андай провокациялар калтырбай, тескерисинче эки элди, мусулман элди жараштырып, бириктирип, башын, жүрөктөрүн бириктиришибиз керек. Бул Аллах Таала бизге ошону буйруйт. Эки адамды жараштырса кандай сооп болсо, эки улутту, эки мусулман элди жараштыруу, ынтымак кылууда бул өтө чоң сооп. Анан Манас атанын осуяттарында деле бар го. Мисалы үчүн, Манасты улук деген адамдар мына улуттар аралык биримдик деген Манас атанын осуяты, анан калп эле улутчул нацист боло бербек эле. Мусулмандарга тиешелүү сөз, мусулман эместер сөгүнүп, карганып отура бергиле.